Ички иштер министрлигинде 15 жыл кызмат өтөгөн Тимур Маралбаев учурда жардамга муктаж. Анын гемодиализ алууга негиз жаратып келе жаткан экинчи группадагы майыптуулугу бар. Мындай диагноз коюлгандан кийин ден соолугуна байланыштуу жумуштан четтетилип, ага жөлөк пул төлөнүшү керек болчу. Мен мынакей 2006-дан бери иштеп келатып, былтыр ошо жумушта жүрүп ооруп, шишип, суук тийгендиктен. Больничныйга чыксам, больничныйдан ошондой деп анализ чыгарып берди мага. Экинчи группадагы инвалидность берип, гидроневрологический синдром острый деп гемодиализге деп неме чыгарып берди. Мынакей документинин баары бар. Анан 1 жылдан бери эле уже компенсация төлөнүш керек. Негизи 74-статьянын негизинде мынакей биякта жазылып турат. 74-статьяда жазылып турат. Страховой жизнь здоровья сотрудник депчи. Если биринчи группадагы чыкса, 10-летний денежный содержание төлөп бериш керек, мына страховой денежный. А экинчи группадагы 7-летний денежный содержание на ден страховой деп төлөп бериш керек. А биякта мынакей закондо бүт точно жазылып турат. Если инвалидность алып чыксаң, же контужен болуп калсаң, же өлүп калсаң. Анан буларга өлүп эле калыш керек го деп атам, ушу акчаны алыш үчүн. Мыйзам боюнча комиссиядан өткөндөн кийин 2-3 айдын ичинде ага акча төлөнүшү керек. Бирок 1 жыл өтсө дагы ар кандай шылтоолор менен кечиктирип жатышат дейт Жаран. Барбаган жерим калган жок. Мына прокуратурага да бардым, аякта мыйзам бузуу жок деп жүрдү. Мынакей тиягына кайрылдым, акыйкатчыларга кайрылдым, аларга дагы мына беребиз, мына төлөгөн атабыз деп жүрүп. Буларчы. Анан сотко берсем, соттон улам барбай, улам жылдырышып, барса да тияк каралгантат, бияк каралгантат деп улам жылдырып келатышат. Мына берде даана жазылып турат. Ден соолукка да сарпташ керек болуп атпайбы? Мына азыр эчтеке жок. Мынакей бүт аяктын баары бес азырчы. Ар кандай неметип улам кыйналганда шишип неметип кетип атасың. Булар деген буга неметип атат. МВДга баш ийет да кугусочу. Булар мына биякта жазылып турат. Берде жазылып турат мына. МВД за счет собственных средств осуществлять личное страхование аттестационного вольно-наемного состава от несчастный случай деп турат да. Мына если мен жумушта жүрүп, Кудай сактасын дем аварияга попал болуп калсам, же жумушта жүрүп башыма бирдеке түшүп кетсе, болуп калса, мен аны дарыланып, кайра жумуш иштей берем да. Ага кугусо мынакей биякта турбой несчастный случай деп турат да, мына исполнение служебной обязанности. Кугусо бир 50 миңден 100 миңге чейин төлөп берет. Биякта ошентип эле жазылып турат. А бияк ушуга неметипчи, положение караганда закон вышестоящий да. Турабы? Биринчи конституциядан кийин законда. Анан булар закондо мына биякта даана жазылып турат. Ушуга карама каршы келип атат дейт. Бул билбейм аны. Тимур Маралбаев учурда 4 баласы менен Батирде турат. Айтымында 8 айдан бери ижара акысын бере элек. Балдарынын кемчилигин камсыздоого дагы каражаты жетишпей келет. Жайкы кийимдер менен жүрөт. Эртең уже суук түшөт. Мен буларга эмне алып берем? Итак башка ала турганга эчтекем жок. Карыска да батып бүттүң, тууганың деле бир 2-3 күн жардам берет экен, андан кийин бүттү. Мен анан минтип келип неметем, анан тааныштарым минтет, тигинтет, уялып да бүттүм, ал эч кимге жардам бербейт экен азырчы. Бул келет мектепке, спартивка деп атат, анан минтип атат, квартплатам 8 айдан бери төлөнө элек. Ошо ал дагы чыкты атат. Анан мынакей өткөндө ушуга чейин алып келишти, өткөндө комиссия болду. Мынакей октябрдын 10-на чейин аласың деген. Өткөндө комиссия анан дагы каралыш керек дейт. Мына бүгүн соттон ошону айтып атпайбы? Эртең менен сот болду. Анан дагы карашыбыз керек. Дагы отложка жылдырып берип тургулаш десе, 4-октябрга жылдырып койду. Кайрачы. Ошентип эле жылдырып келди. Кошунадагы балдар бирдеке жешет, бирдеке кылып жүрсө, булар келип атат. Тигин алып бер, муну алып бер. Тегерек четте карыз уже магазиндерге батып бүттүк. Өзөчү. Учурунда укук коргоо органдарында иштеп, азыр мынтип өзүнүн укугу корголбой жаткандыгына кейийт. Анан дагы ошентип калат, ошол жаман экен. Форма кийип иштеп жүрүп, анан момдайга муктаж болуп калганда, сени бир өгөй баладай кылып койгондо, ошондо жаман ичиң ачышат экен да. Иштеп жүрүп, мына күнү түн иштеп жүрүп. Мүмкүнчүлүгү бар кайрымдуу жарандар төмөнкү номерлар аркылуу жардам берсе болот.